Кыргыз Республикасы мыйзам долбоор биринчи окууга киргизилет. Демилгеч министр кабинети баяндамачы юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович. Орозбек Кадырбекович, сөз сизге берилет. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу урматтуу депутаттар, урматтуу Сүймек Абдулдаевич. Алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү, бул укук бузуулар жөнүндө кодексине жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга. Аракеттеги укук бузуулар жөнүндө кодекстин 498 беренесинин 9 пунктуна мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алууга деген сөздү бул укук бузуучунун милдеттерине мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик эсебинен квалификациялуу юридикалык жардам алууга деп киргизип атабыз. Бул мамлекет тарабынан кепилдеген юридикалык жардамды берүүнү так жана ошол эрежесин ишке ашыруу боюнча. Андан сырткары мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын 5-беренесинде координатор дегенде бул ыйгарымдуу орган ведомстволук бөлүмүнүн укуктук кызматы деп атабыз. Буга чейин адвокат менен арыз жардам алуучунун ортосунда эле ишти координация кылып келсе, мындан ары ал укуктук кеңеш берет, укуктук агартуу иштерин жүргүзөт деген мындай кеңейтүү жагын карап атабыз. Bundan сырткары укук бузуулар жөнүндө кодекс кабыл алынгандан кийин бүт ушул жарандык кылмыш иштер, административдик иштерге биз укук бузуулар жөнүндө деген иштерди текст боюнча киргизип кетип жатабыз. Ал эми 12 беренеге пара юристтердин статусу жана ишин тартибин Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан аныкталат деп атабыз. Бул пара юрист деген бул жогорку билимге ээ эмес, бирок белгилүү бир тармакта укук берүүчү даярдыктан өткөн кеңеш бар. Бул биздин көпчүлүк калк алыс айыл аймактарда жашагандыктан ошол жактагы активдүү бир жарандарды окутуп, сертификация берип, аларды укуктук агартуу, консультация белгилүү чөйрөдө берүү боюнча жарандарды тартуу боюнча иштелип чыгып жатат. Андан сырткары 13 бирди кошуп укук бузуулар жөнүндө буга чейин кылмыш жаза, административдик жарандык иштер боюнча беренелер болсо, укук бузуулар боюнча жарандардын кармалган жана камоо учурунда жардам бериле тургандыгын белгилеп кетип атабыз. Анткени бул жерде укук бузуулар боюнча дагы жарандарга укуктук жардам берилет, бирок мисалы бул жерде жанагы кызыл жол чарактан өтүп кетсе, таштандын таштап койсо, бирөө менен жана жерди булгап койсо деле адвокат бериле бербестен, анткени анын адвокат республикалык бюджеттен каржыланат. Бул жерде биз ушул камоо учурунда же кармоо учурунда берели деп атабыз да. Кирешелерин эске алган. Ал эми жарандык иштер боюнча 2022 жылда мыйзам кабыл алынганда биз 14 негизди кылган болчук, бирок башкы прокурор жана министрлер кабинетинин орун басарлары былтыр эл менен жолукканда биз бул маселелерди айрыкча үй бүлө маселелери боюнча кеңейтели деп чечтик дагы. Ушул жерге жалпысынан эле никенин бузуу жөнүндө жана үй бүлө иштери боюнча деп кылып атабыз. Жана жарандык процесстерди кайрылган учурларда деп, анткени аярлуу катмарларга адвокатты камсыз кылууну дагы да болсо жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча. Калган тексттер боюнча ушул укук бузуулар деген укук бузууларга басым жасап атабыз. Мындан сырткары акыры 24 беренеге адвокатты алмаштырууда дагы адвокаттар бүгүнкү күндө ооруп калган болсо же башка райондон башка жака которулса же ошол иш менен кызыкчылыктардын конфликттин кагылыштары болгон болсо же адвокат четтетилген болсо ошол учурларда лицензиясы токтотулса алынат деп. Мындан сырткары квалификациялык юридикалык жардамды көрсөтүүдө арыз берүүчүндөн баш тартуучуларда анын адвокаты болсо, белгиленген кирешеси, айлык кирешеси 60 эсе жанагы айлыктын эң минималдан ашса, же бул иштер боюнча анын акча каражаты бар экени аныкталып калган болсо, ал мындайча айтканда мамлекет тарабынан адвокатты камсыз кылуу токтотулат деп атабыз. Ал эми 28 беренеге адвокатка карата чара колдоонун таасир этүүнү толугураак киргизип атабыз. Коомчулукта түшүнүк бар мамлекеттик адвокат деген, бирок ал мамлекеттик адвокат деген жок. Бүт эле жеке адвокаттарды биз келишим менен иштеп, алардын акча каражатын республикалык бюджеттен берип келебиз. Бирок адвокаттар кандайдыр бир мүчүлүктөргө барганда таасир этүү чаралары жок болгондуктан биз бул жерге эскертүү беребиз деп атабыз. Кийин дагы экинчиси болсо 1 айдан 3 айга чейин токтотобуз. Ал эми келишимди бузуп салуудан кийин, бузуп салгандан кийин 1 жылга чейин адвокат ал жакка кире албайт деп, ушул байкы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды жеткизүү иштеп чыгуу боюнча ушул мыйзам долбоору сунушталып жатат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Биринчи Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Шөнбек Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына укук бузуулар жөнүндө кодексине
мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын. Экинчи ушул корктун көчүрмөсү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жиберилсин. Урматтуу депутаттар, корктун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору аталган комитетке жөнөтүлөт. Урматтуу депутаттар, ушу менен күн тартибинде каралган маселе толугу менен каралып бүттү. Экинчи маселеден башкасы. Анда эмесе кийинки жолугуна чейин сак саламат болуңуздар.